Биз командабыз менен Хорватия мамлекетинин Шибеник шаарында саякаттап менеджерский конференцияда жүрөбүз. Конференцияга биринчи жолу келген менеджерлер бар. 2000ге жакын, 2000ден ашуун адамдар болгон болсо, ошолордун ичинен биринчи жолу самолетко учкандар бар, биринчи жолу деңиз көргөндөр бар. Мен даже мечтать эте алган эмесмин, что мен жылда чет мамлекетке саякатка барам деп. Азыркы күндө мен бул Хорватия 8-чи жолку саякатым компания менен бирге бекер. Бул жолу уже мурда биринчи башталганымда өзүм жалгыз саякаттарга барып жүргөн болсом, азыркы күндө команда менен саякаттап жүрүүгө мүмкүнчүлүктөрүм болуп атат. Командамдан 12 лидер менен саякаттап жүрөбүз. Конференция мага эмнеси менен жакты? То, что биз жаңы открытие болуп атат. Даже лидерлерден 68 мамлекетке бардым. Хорватия мен үчүн 69-чу мамлекет болду деп атышат. Биринчи жолу ушундай ушул мамлекетке, даже ушул өтө көптөгөн мамлекетке барган лидерлер дагы биринчи жолу ошолор да биринчи жолу келип атса, ошолор менен кошо келгениме дагы, командам да 12 лидер келгенине дагы аябай сүйүнөм. Жок, болбойт лохотрон дегендер үчүн өтө көп адамдар келет. Жок, арифлей мен үчүн эмес деген адамдар үчүн айткым келет да. Сиз үчүн эмне? Самын паста щеткаңызды колдоносуз. Итак башка жактан алып атасыңар. Ошол эле нерсени алуу менен тааныштарыңар да башка жактан алып атат. Аналарды да ошого чакыруу менен эле жашооңорду өзгөртсө болот дегенди айтып кетмекчимин. Кошулгула биздин командага, биз менен байланышкыла, биз менен болгонго аракет кылгыла, саякаттаганды, чогуу саякаттар эле, дүйнөлөргө ачылыштарды жасайлы. То есть ачылыштарды жасай албасак дагы биздин жашообузга ачылыш болсун башка мамлекеттерге, деңиз, океандарга саякаттоо. Мен ушул нерсеге сиздерди чакырып кетем.